Салам, бул Карага техноблогу. Да, баштадык. 90 жылдарда чыккан, аналогторун азырда сатып алса боло турган 6 гаджет. Токсончу жылдар менен ошол кездеги көптөгөн гаджеттер, пейджерлер, автоматтык жооп бергичтер, электрондук органайзерлер да кошо кетти. Алар эмнеге арналганын жаштар түшүнүшү да кыйын болот. Бирок 90 жылдардагы артефакттардын айрымдары азыр деле сатылууда. Албетте, 90 жылдардагы чыныгы гаджеттер кайсы бир гараждарда, балкондордо жана антресолдордо эмгиче чаң басып жатат. Анан аларды сатып алыш деле оңой. Эскускуну саткан интернет базарлардын кайсынысына болбосун, кириш жетиштүү. Бирок, бул макалада биз кайра жаңыртылган нерселердин заманбап түрлөрү тууралуу гана сөз кылабыз. Tetris. Башка бардык дүйнөдө портативдүү консолдордун соода-саттыгын Game Boy'ра ээлик кылган Nintendo башкарып турганда, постсоветтик мекендикте ал баарына жете берчү эмес. Ошого карабастан, Кытай ишкерлеринин шарапаты менен 90 жылдарда ар бир бала да цивилизациядан алыста зоок кыла турган эрмеги болор эле. Чындыгында, бул оюн консолу Brick Game деп аталат, бирок 90 жылдарда элдин баары аны жөн гана Tetris деп атачу. Бул оюн ар бир консолдо бар эле, ал эми айрым версияларында таптакыр жападан жалгыз болчу. Tamagotchi. Таң каларлык жапон оюнчугу жөнүндө биздин жарандардын ою бир кылка болгон эмес. Эмнеси болсо да, ошол кездеги гезиттерде өтө эле сезимтал ата-энелерди коркута ала турган макалалардын аталыштарын карап туруп, ошондой ойго келсе болот. Бул оюнчук балтыр эти толо элек балдардын психикасын GTA өңдүүлөрүн түшүнө да кирбей тургандай коркутат деп эсептелчү. Бирок, ошондой чочулоого карабастан Tamagotchi көп эле кишиде болгон. But isn't Tamagotchi her new favorite pet? Yes. So what's that make me? Fish sticks? Oh, are you hungry? Oh, no. Change. 2019 жылы Жапониялык Bandai фирмасы, түзүүчү фирма, популярдуу оюнчукту кайра жандандыра турганын жарыялады. Азыркы чөнтөк жаныбарлар кыйла өркүндөтүлгөн. Түзмөктөр түстүү экран менен жабдылган, смартфон менен байланыша алат жана алда канча татаал геймплей механикаларын сунуш кылышат. Bandai саткан оригиналдуу Tamagotchi'лерди гана эмес, башка өндүрүүчүлөрдүн көптөгөн версияларында сатып алса болот. Лазердик кезегич. Теорияда лазердик кезегич өзүнүн түз милдетин аткарышы керек эле, бирок балдар үчүн бул биринчи кезекте оюнчук болчу. Ачык кызыл түздөгү чекиттин жардамы аркылуу мушук менен ойноп, мугалимдердин жинине тийип, же оюнчук тапанча үчүн лазердик бута кезегич жасап алса боло турган. Андан тышкары, ар кандай сүрөттөр бар саптамаларда кошулушу мүмкүн эле. Кубаттуулугу аз болгондуктан мындай лазер кандайдыр олуттуу зыян тийгизе алмак эмес, бирок нурун атайын көзгө мээлеп туруу кантсе да жаман эле идея. Dendy. Dendy оюн жалгашмасы болгону Nintendo Entertainment System'дин Жапониядагы Famicom'дун клоуну экенин 90 жылдары аз эле киши билчү. Чындап келсе, эч кандай лицензиялык соода-саттыктын аты жыты да жок кез. Ошондуктан жалгашманын келип чыгышына көп деле киши кызыккан эмес. Андыктан Dendy кадимки эле расмий оюн консолу болуп, ал жөнүндө ал тургай борбордук телекөрсөтүү да кеп кылган. Кызык жери, Dendy деген бренд азыр дагы бар. Соода маркасына Stippler эмес, жаңы оюн компаниясы ээлик кылат. Ал так ушул марка менен 8 биттик жалгашмаларды чыгарууну улантууда. Ал тургай пилдин боз баласы да ошол эле жерде турат. Бирок Stipplerдик жалгашмалардан айырмаланып, жаңа чыгарылганы таптакыр эле бааланбайт. Montana сааты. Колго тагыла турган Montana сааттар албетте Америкада өндүрүлгөн, эмнеси болсо да ошентип эсептешер эле. Эми арткы капкагында бүркүт тартылган, анын үстүнө АКШнын 41 штатынын урматына аталган саат кытайлык жасалма буюм боло албайт да. Монтанадан тышкары, убакытты айтып эле тим болбостон, корозчу кыйкырып турган сүйлөөчү сааттар, ошондой эле физикалык баскычтары бар калькулятор сааттар да популярдуу боло турган. Бул сааттардын баарынын заманбап репликаларын таппашыңар да мүмкүн, бирок аларга окшош моделдер оңой эле табылат. Бирок баалоочулар качан болбосун буларды жарыя сайттардан издесе болот, ал жакта дал ушул саат сөзсүз бар. Бирок баасын демократиялуу деп айта албайсың. Сагынткан нерсе дайыма кымбат турат. Polaroid чындап массалык өнүм болуп эсептеле албаса керек.
Кантсе да басып чыгаруунун наркы боюнча кадимки самый салгыч сымал фотоаппараттар үнөмдүү болчу. 90-жылдары полароиддун шарапаты менен тасма өңдөшүп, сүрөт басып чыгарылышын күтүп кереги жок эле. Эми болсо санарип жана түгөнбөгөн Instagram доорунда бул колго урунгудай эле бир нерсе. Барган жерден сувенир же жакын адамга белек алып келүү мүмкүнчүлүгү. Заматта сүрөт чыгара турган заманбап фотоаппараттар ошол эле принцип менен иштейт. Картридж сатып алып, сүрөттү тартып койсоңор, сүрөт колго тиет. Соода сатыкта ар кайсы өндүрүүчүнүн түрдүү модельдери бар, бирок так ошол полароид дагы эле жүрөт. А силер бул гаджеттердин арасынан кайсыларын колдонуп калдыңар? Комментарийлерге жазгыла. Көрүшкөнчө.